Мен биринчи баштайм. Саламатсыздарбы мекендештер? Менин атым Мирбек, Россияда юрист болуп эмгектенем. Бүгүн болсо азыр полиция бөлүмүнүн жанында, ошол полициядан туруп биздин Жеңишбек деген биздин мекендешибиз полицияга түшүп калыптыр. Ошол полицияга түшүп калып, чалды эле, консультация сурап, эмне кылсам болот, эмне кылганда чыксам болот дегенде, ошол телефондон чалганда 51 статья, то есть Россия Федерациясынын 51 статья, Конституциянын 51 статьясына айтып, ошол боюнча туруп ал деп жооп айттым элем. Ошого жараша Жеңишбек кандай чаралар колдонду? Мирбек байке, жалпы чын эле чалгам, жалпы ошол консультация сураган, 51 статьяны айткан. Бул жерде текшерип киргенде, документтерди текшерип баштаганда, бул жерде полиция кызматкерлери биздин фактически жашаган жерибизди сураган. Мен ага 51 статьяны айтып, алардын эч кандай оор жок экенин айтсам, алар мени угрожать этип, сени террорист катары оформить этип, специалисттер чакырып ушундай кылабыз деп угрожать этти. Сен бул жерде Россия Федерациясында сен кимсиң? Сен башка гражданин, башка мамлекеттиксиң, ошондуктан сага бул конституция действует этпейт, кечиришти. Бирок акырында айтып анан сизди кое берди. Ооба, акырында айтып анан мени коюп жиберди. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, өзүңөрдүн укугуңарды коргош керек. Коргоп жатканда дагы аябай кыйын. Действительно, бул жерден получается 51 статьясында өзүнүн укугун айтса дагы аябай катуу ооп силкеп, психологический давленияларды бериптир. Но бирок бергенине карабастан бул жигит өзүнүн укугун өзү коргоп, айткан кеңешти туура колдонуп, өз эркине чыгыптыр отдел полициядан. Урматтуу мекендештер, эгер ошол сыяктуу вопросторуңар болсо, төмөнкү номерлерге чалсаңыздар болот. Рахмат көңүл бургандарыңыздарга.